Kömür пештин уже кереги жок. Себеби анын ордуна жылуулук насос койсоңуздар болот. Биз азыркы учурда 5 күнгөй айылындабыз. 300 квадрат үй. Бул топка башка жакында эски тил менен айтканда бирок эч кандай көмүр пешти көрбөйсүздөр да. Бул өзгөчөсү көмүр пештен айрылган бул кышында үйүңүздү жылыткандан сырткары жайында үйүңүздү муздатып да берет. Эң эле жакшы нерсеси мына көрсөңүздөр панель управления бар. Мына 35 коюлган 33 градус кайтып атат. Бул менен мисалы үчүн жактан режимдерди өзгөртүп болот. Охлаждение, отоплениеде турат да. Охлаждениени өзүнчө жайында койсо болот. Или мынакей ГВС, горячий водоснабжение, ысык сууга койсо болот. Или мынакей жайында охлаждение менен ГВСке иштейт бул. Кышында болсо отопление менен ГВС. Азыркы учурда ГВС уланган эмес. Азыркы учурда отопление башка жакында үйдү жылытып турат. Биз азыркы учурда үйдүн ичинде турабыз. Үй өтө сонун да. Бул панель управленияны башка жакында телефонго эле уласаңыздар болот. Башка жактан телефондон эле башкарса боло берет. Мынакей азайтсаңыздар болот, көбөйтсөңүздөр болот. Wi-Fi уланган болсо эле эмне болот? Үйдүн дүйнөнүн кайсы жеринен болсоңуз да болуңуздар, бирок уже от жагыш керек эле күл чыгарыш керек деген нерсе жок. Телефондон эле көбөйтүп коебуз, азайтып коебуз, башкарсаңыздар боло берет.